Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн фаршталган перес жасайбыз. Бул тамак жеңил келип, жасалышы дагы эң оңой тамактардын бири. Эгерде кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогулуңуздар. Бул жерде бизге керектелүүчү азыктар. Мен бул жерде уйдун этин колдонуп атам. Өзүңүздөр каалаган жаккан этти колдонсоңуздар болот. Мынакей баардык азыктарды мен теркадан чыгарып же эзгичтен өткөрүп алдым. Эми биз перестердин ичин тазалап баштайбыз. Начинкасын даярдап баштадык. Биринчи уйдун фаршын салдым. Пияз, чеснок, зелень, сабиз салдым. Жана күрүч. Мен күрүчтү бышырып алган жокмун. Жөн гана суда жууп даярдап алдым. Жана помидор, өсүмдүк майын салып, татымына жараша туз, паприка дагы коштум. Өзүңүздөргө жаккан татымалдан кошсоңуздар болот. Эми жакшылап аралаштырып алабыз. Начинка даяр болгондон кийин биз перестердин ичин толтуруп баштайбыз. Ичине басып салбайбыз, анткени күрүч бышканда ал чоңойот, чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн көп баспай толтурабыз ичин. Бардык перестер толтуруп алгандан кийин эми кастрюльгө тизип чыгабыз. Сууга азыраак туз салып аралаштырып, ошол сууну куюп, капкагын жаап бышырып алабыз. Мынакей кайнап чыккандан кийин отту ортолотуп, капкагын жаап, дагы 40 мүнөткө коюп коебуз. Мына достор, биздин толтурулган перестер дагы бышты. Мына өзүңүздөр каалаган соустар менен жесеңиздер болот. Аябай даамдуу болду. Азыр кезип көрсөтөм ичин. Мынакей көрүңүздөр. Аябай сочный болуп бышты. Эгерде рецепт жаккан болсо, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп каламын. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Рецепт жакса, тууган тааныштарыңыздар менен да бөлүшүп коюңуздар. Жакшы калыңыздар.